Аллах алдамчы. Эмне алар Аллахтын аларды жазалоо тууралуу амалынан өздөрүн тынч сезиштиби? Кыйратылган коомдун башкалары эч кимиси өзүн Аллахтын амалынан тынчмын деп санай албайт. 7-сүрө 99-аят. Бул жерде дагы эле буга чейин айтылгандай, кыргызча котормосунда колдон келишинче бурмалап, жумшартып, жеңилдетип которгонго аракет кылышкан. Бул жерде айтып атат, Аллахтын амалынан тынчмын деп санай албайт деп. Аллахтын амалы деп которгон. Ушул эле аяттын орусчасын карап көрөлүчү. Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток. Орусчасында хитрости деп которгон. Амал эмес, бирок хитрости деп. Аллахтын хитрыйлыгынан кыйроого учураган гана кей адамдар сак турбайт. Калганын баарысы тең сак туруш керек. Кийинки аятты окуйлук. Алардан мурункулар да айлакерлик кылышкан. Бирок айла амалдардын баары Аллахта. Ал баардык жандар эмне кылып жатканын билет. Капырлар акыркы сонун жай кимдер үчүн экендигин жакында билишет. 13-сүрө 42-аят. Бул жерде дагы бирок айла амалдардын баары Аллахта деген. Кыргызчасында жалаң эле айла амал деп которо берген да. Ушунун эле орусчасын карап көрөлүк. Их предшественники тоже замышляли козни, но все козни у Аллаха. Бул жерде козни деп которгон. Алар дагы козни аракет кылышкан, анан Аллахта болсо баардык козни дейт орусча. Все козни у Аллаха дейт. Козни деген эмне экенин биз азыр орус тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн карап көрөлүчү. Анда мындай деген аныктама бериптир. Козни, лукавство, пронырство, хитрые и злонамеренные проделки. Куу, арам ойлуу иштер дейт. Куу, арам ойлуу иштерди козни дейт. Ал эми Куран эмне деп атат? Все козни у Аллаха дейт. Баардык куу, арам ойдун баарысы тең Аллахта дейт. Андан аркы аятты окуп көрөлүк. Капырлар сени камакка алуу, өлтүрүү же кууп чыгаруу үчүн айла амал ойлошкон кезде эстегин. Алар айла амал кылышканда Аллах да айла амал кылды. Аллах амал көйлөрдүн эң мыктысы дейт. 8-сүрө 30-аят. Бул жерде дагы амал көйлөрдүн эң мыктысы деп которгон. Айла амалдар Аллахта. Аллах амал көйлөрдүн эң мыктысы деп. Ушунун эле орусчасын карап көрөлүк. Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил. А ведь Аллах наилучший из хитрецов. Аллах амал көйлөрдүн деп которду кыргызча. Орусчасында хитрый. Хитрыйлардын эң эле мыктысы дейт. Аллах хитрыйлардын эң эле мыктысы. Эми биз могул хитрый деген сөздү орус тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн карап көрөлүчү. Кандай мүнөздөмө же аныктама берет экен ушул сөзгө? Эки мааниси бар экен. Биринчи мааниси хитрый, изворотливый, скрывающий свои истинные намерения
идущий непрямыми обманными путями к достижению чего-нибудь. Кууп, өзүнүн чыныгы максатын жашырып жүргөн, түз жол менен жүрбөгөн, алдамчы жолдорду колдонуп, өз максатына жетүүнү көздөгөндү хитрый дейт. Экинчи мааниси лукавый, обнаруживающий какой-нибудь скрытый умысел, намерение. Кууп, өзүнүн чыныгы максатын жашырып жүргөн. Ошондо хитрый деген мүнөздөмө бар. Орусчасында эле мына хитрый деген биз көп эле угуп жүрөбүз да. О, сен жаман хитрый адам экенсиң деген. Хитрый деген бул жакшы мүнөздөмөбү? Муну адамдарга дагы сен хитрийсиң десе, ал жөнүндө жаман адам экендигин, жаман мүнөздөмө берип аткандыгын түшүнөт. Ал эми Куранда эмне деп атат? Мына орусчасында Аллах наилучший из хитрецов дейт. Жөн эле хитрый эмес, хитрыйлардын, куулардын эң эле мыктысы дейт. Кулиевдин котормосун ачып өзүңөр окуп көрсөңөр, мына 8-сүрө 30 аятта ушунча жазылып турат. Андан кийинки аятты окуйлук. Алар капырлар амалкөйлүк куулук кылышат. Мен да аларга амалкөйлүк көргөзөм. 86-сүрө 15-16 аяттар. Ушунун эле орусчасын окуп көрөлүк астында. Они замышляют козни, и я замышляю козни дейт. Козни деген бул куулук, арамзаалык, жаман ойлуулукту ошону козни дейт. Бул сөздү көбүнчөсүн орус тилинде козни дьявола деп колдонот. Шайтандын торлору, шайтандын адамга кылган амалкөйлүк менен кылган жаман иштерин, азгыруусун ошону козни дейт. А бул жерден Аллах айтып атат, они замышляют козни, и я замышляю козни дейт. Кийинки аят. Алар амалкөйлүк куулук кылышты. Аллах да аларга каршы амалдуулук кылды. Аллах амалкөйлөрдүн эң мыктысы дейт. 3-сүрө 54 аят. Ушул эле аяттын орусчасын окуп көрөлүк. Они, неверующие, хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрецов. Алар алдашты, хитрый болушту, анан Аллах дагы, ал эми Аллах болсо хитрыйлардын эң эле мыктысы дейт. Биз бул аятка кайтып келебиз азыр. Ага чейин дагы бир аятты окусак. Ал 4-сүрө 142 аят. Анда мындай деп жазылып турат. Албетте эки жүздүүлөр Аллахты алдашат. Ал болсо бул үчүн аларды жазалоочу. Алар качан намазга турганда адамдарга көрүнүү үчүн гана жалкоолонуп турушат. Аллахты өтө аз эстешет. Бул жерде жөн эле жумшартып, жеңилдетип которбостон такыр эле бурмалап которгон да. Анткени бул жерде ал болсо бул үчүн аларды жазалоочу деп коюптур. Мына астында чийилип турбайбы? Эми ушул эле аятты биз орусчасын карап көрөлүчү. Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и понимая Аллаха лишь немного. Но это Он, Аллах, обманывает их. Жок дегенде бир аятта тагыраак которуп тур. Мына, алар алдашат Аллахты. А чынында болсо, аларды Аллах, мына 10 чоң тамга менен жазылып турат. Аллах аларды алдап атат дейт. Но это Он
обманывает их. Кыргызчасында болсо аларды жазалоочу деп которуп коюптур мына бул жерде. Албетте эки жүздүүлөр Аллахты алдашат, ал болсо бул үчүн аларды жазалоочу деп. Ушуну эле орусчасында жазып турбайбы мына? Воистину лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это он обманывает их деп. Биз кайрадан 3-сүрө 54-аятка келип токтолсок, аженде мынтип жазылып турбайбы? Они, неверующие, хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрецов деп. Алар хитрый мамиле кылышты, кууланган мамиле кылышты. Жана Аллах дагы, ал эми Аллах болсо, куулардын же хитрийлардын эң эле мыктысы деп. Биз жогоруда айткандай, кыргызчага которгондо жумшартып, жеңилдетип которушкан. Мисалы үчүн мына кыргызчасында Аллах амал көйлөрдүн эң мыктысы деп которгон. Ушул эле аятты 3-сүрө 54-чү. Орусчасында Аллах наилучший из хитрецов деп которгон. Хитрийлардын деп. Ал эми араб христиандар Куранды окуп, которуп, анан элдерге айтып берип жүрүшөт. Ошол араб христиандардын айтымына караганда, ушул 3-сүрө 54-аят жана 8-сүрө 30-аяттарда орусча хитрый деп которгон сөздү арабчасында алдамчы деп которулат дейт. Алар алдашты. Аллах дагы аларды алдады. Жана Аллах алдамчылардын эң мыктысы дейт. Биз ошол араб христиандардын айтып берип атканына көңүл бурсак азыр. YouTube'га кирип туруп могу сөздү жазсаңар, астында көрүнүп турбайбы? Ушуну жазсаңар, ушул чыгат YouTube'дан. Бул Усама Дактак деген араб христиан. Өзү Египетте төрөлгөн, пастордун, христиандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Кийин Америкага көчүп кетип, анан ошол жактан Куранды арабчадан англисчеге которгон. Өзүнүн эне тили араб тили. Анан бул Куран жөнүндө, ислам дини жөнүндө бүт элдерге интернет аркылуу дагы, жыйындарга барып дагы айтып берип, түшүндүрүп берип жүрөт. Бул жөнүндө YouTube'дан көп маалыматты өзүңөр алып алсаңар болот. Бүгүн биз ушул Усама Дактак жанагы биз жогоруда айтып өткөн 3-сүрө 54-аятты арабчасында эмне деп айтып кандай которууларын айтып берип атат. Азыр биз ошого көңүл бурсак. Satan, see 2 Corinthians 4:4, who is known the best deceiver. The Quran in chapter 3 verse 54 and chapter 8 verse 30 says, they deceive, but Allah deceive, and Allah is the best deceiver. Who is the best deceiver? By the way, other English translations, they say, they deceive, but Allah plan, and Allah is the best planner. In Arabic, hum makaru, wallahu makara, wallahu khairul makirin. Same word, but they lie in their translation. And then we know that God, the God of Muhammad, Allah, lead people astray. My God of my Bible does not want one person to be led astray. Усама Дактак бу жерден 3-сүрө 54-аятты которуп берди. Булай айтат. Башка котормолордо бардык жерде алар бурмалап которгонго аракет кылышат. Кээ бирлер айтышат, алар Аллахты алдашты, анан Аллах болсо жакшы пландады, анан Аллах пландоочулардын эң мыктысы деп которушкан. Ал эми арабчада дейт, мындай деп жазылып турат да. О макру, Алла макри, Алла хайрул макри деп. Аны сөзмө-сөз которгондо алар алдашты, жана Аллах дагы алдады. Жана Аллах алдамчылардын эң мыктысы деп которулат дейт.
Өзүңөр да кааласаңар мону кийин англисче билгендер ачып уксаңар болот YouTube'дан. Биз кайрадан 3-сүрө 54 аятка келсек. Бул жерде айтып атышпайбы? Орусча, кыргызчасында амалкөйлөрдүн эң мыктысы деп которгон. Орусчасында наилучший из хитрецов деп которгон. Хитрый деп. Эми араб христиандар айтып берди да, бул деген хитрый эмес, амалкөй эмес эч кандай. Бул алдамчы деп которулат деп. Эми кээ-бириңерде дагы күнөм саноо туулушу мүмкүн. Бул арабчадан туура эмес которуп атат, же балким англисчеден туура эмес которуп атат деп. Анда биз мусулмандардын өздөрүнүн эле сайтына кирип көрөлүчү. Мына quranx.com ошол эле сүрө 3-сүрө 54 аят. Бул жерде тафсирлер берилген. Ал Жалалайндын тафсири, Ибн Касирдин тафсири деген. Ошол тафсирлердин биринде мындай деп жазылып турат. And they deceived, and God deceived, and God is the best deceiver. Усама Дактак эмеле видеодон кандай айтып берсе, англисче которуп берсе, так эле ошондой бул жерде жазылып турат. Муну англисчеден которгондо алар алдашты, Аллах да алдады. Жана Аллах алдамчылардын эң мыктысы деп которулат. Мына силердин көзүңөр чыгаш, муну Google аркылуу орусчага которуп көрөлүк. Мына эми деп жазылып турат бул жерде. И они обманули, и Бог обманул, и Бог лучший из обманщиков. Бог деп бул жерде Аллах деген сөздү Бог деп которгон. Бог деген сөздүн ордуна Аллахты койсок, алар алдашты. Аллах дагы алдады. Жана Аллах алдамчылардын эң мыктысы деп которулат. Буга тастыктоо иретинде дагы бул эми англисче тафсирлери, англисчеден которулган. Биз эми тастыктоо иретинде дагы күнөм саноо болбош үчүн эч кандай биз арабчасына кирип көрөлүчү. Саудовский Аравиянын расмий мамлекеттик сайтына. Өзүңөр да кирип көрсөңөр болот, жазып мына могуга. Биз буга чейин да киргенбиз. quran.ksu.edu.sa Саудовская Аравия. Тафсир Кортоби. Сура 3, аят 54. Ал-Кортобинин тафсири. Бул арабча бардыгы тең. 3-сүрө 54 аят биз жогоруда окуган. Эми ушуну Google'га которуп бер дейли. Муну мен которбойм. Буну арабчадан Google которот. Өзүңөр да үйдөн ачып туруп анан котортуп көрсөңөр интернеттен. Мына орусча котортол. Которду. Эмне дейт бул жерде? Ошол эле биз окуганды. И они обманули Бога. И Бог, же Аллах, лучший из обманщиков. Мына. Они обманули и обманули. Муну и обманули деп атат да. Google которду да бул жерде алар алдашты. Жана Аллах дагы алдады. Жана Аллах алдамчылардын эң мыктысы да. Мына. И Бог лучший из обманщиков. Астын карап көрөлүк мына. Бог лучший из обманщиков. Аллах алдамчылардын эң мыктысы. Астына карап көрөлүк мына. Бог обманывает их, чтобы вознаградить их за обман. Аллах аларды алдап атат дейт. Астыңкысын окуп көрөлүк. Бог издевается над ними и обманывает их. Же Аллах, Бог деген сөздүн ордуна койсок, Аллах аларды шылдыңдап алдап атат дейт. Шылдыңдап аларды алдап атат.
Муну өзүңөрдүн көз алдыңарда мына Google арабчадан орусчага которуп берди. Которгондо буга чейин жанагы араб христиандар Усама Дактак кандай которуп айтып берсе, алар алдашты, жана Аллах дагы алдады, жана Аллах алдамчылардын эң мыктысы десе, так эле ошондой. Өзүңөр дагы ачып туруп карап көрсөңөр болот мына. Они обманывали, и Аллах обманывал, и Аллах лучший из обманщиков. Алдамчылардын эң эле мыктысы Аллах. Ну, мусулмандардын өздөрүнүн расмий сайты, өздөрүнүн расмий китеби, араб тилинде жазылгандар дагы так ошондой айтып атат. Аны биздин котормочулар элдин үрөйүн учурбаш үчүн, алдаш үчүн, качырбаш үчүн аларды жымсалдап, амал көй, хитрый деп которушат. Ал эми өзүндө болсо жазылып турат мына бу жерде. Араб христиандар кандай айтса, кандай айтып которуп берсе, ошондой эле алардын китебинде жазылып турат. Өзүңөр дагы ушул сайтты ачып туруп, Google аркылуу которуп бер десеңер, ушул эле чыгат. Ошентип, Аллах алдамчы эмес, алдамчылардын эң мыктысы. Ошондуктан Аллах Куран аркылуу көп аял алгыла десе, ошого ишенип, көп аял алып аткандар бул алдангандар. Аллах Куранда айтылгандай, аялыңардын баш ийбесинен коркуп атсаңар, аларды ургула десе, ошону туура көрүп аялдарын уруп аткандар бул алдангандар. Ал эч качан үй бүлөнүн бекемдешине алып келбейт, үй бүлөнүн талкаланышына, үй бүлөнүн бөлүнүшүнө, ажырашына гана алып келет. Билип билбей, масап алындабы же сооп алындабы, аялыңа талак деген сыйкырдуу сөздү 3 жолу айтып алсаң, эми аны менен жашаганга болбойт. Ал эми башка бирөө менен барып жатып, жок дегенде бир жолу жыныстык катнашта болуп, анан кайта ажырашып келмейинче алсага халал эмес десе, ошого ишенип алып, башка бирөөлөр менен жатып аткандар дагы бул алдангандар. Башка диндегилердин баарысы тең. Бул динин саткандар, алар өлсө көмдүрбө. Башка динге өткөн үчүн өлтүрүп сал дейт ал турмак. Өлүп калса көмдүрбө. Эптеп көмүп койсо, аны касып алып, чөөлөрчү ары бери сүйрөп жүргөндөр, ушуну менен биз Аллахка чоң кызмат кылып атабыз деп. Бул алдангандар. Кудай эч качан мындай иш кыл дебейт. Капырлар менен күрөшүп жихадка барсаң, сенин жеп ичкениң эле эмес, бок сейдиңген өйдө таразанын жакшы иштерди кылды деген жагына жүктөп атып, анан сени бейишке чыгарабыз. Аяктан 72 үйүр кыз беребиз. Ага кошуп, эч качан жатпаган, ар дайым туруп турган пенис беребиз. Анан ошо менен сен тынымсыз секс менен алек болуп жыргайсың десе, ошого ишенип алып, жихадка кетип аткандар, булар алдангандар. Анткени Аллах өзү күбөлөндүрүп аткандай Куранда, бул алдамчы эмес, алдамчылардын эң мыктысы. Ошондуктан миллиондогон адамдар ушул Аллахтын алдоосуна кирип адашууда. Террорист, жихадист, үй бүлөдөгү зордук, зомбулукчул, башка диндегилерди жек көрүүчү, өлсө көмдүрбө деген эң жаман иштерге аралашып жүрүшөт. Ушунун баарысы тең алдангандык, жалган көз караш. Кудай эч качан ушундай кыл дебейт. Бирөөлөрдү жардыр, өлтүр, жихадка бар. Анан жихадка барсаң, мен сени жыргатам, бейишке алып барып дебейт эч качан. Кудай деген тынчтыктын гана Кудайы, жана чындыктын Кудайы.
Ал эми Аллах болсо өзү Куранда күбөлөндүргөндөй алдамчыл эмес, алдамчылардын эң мыктысы. Эмки видеодо Аллахтын алдамчылыгы жөнүндө теманы дагы улантабыз.